Исламбек Темиралиев дээрлик 41 жылдан бери Тоң райондук администрациясында эмгектенип келген. 1970 жылы пайдаланууга берилген бул мекеменин быйыл оңдоп түзүүдөн өтүп, жаңыланышы жеке эле Исламбек Темиралиевди эмес, жалпы мында иштеген кызматкерлердин бардыгын кубандырууда. Эми текущий ремонтторду ар бир райком секретары жасай берген. Ичин тышын жасалган. Могу коро жайды, тегерегин барын. Мына азыр мына келатсаңыз көздүн жоосун алат. Мына. Бул жер эң жакшынакай имарат болду. 55 жылдан бери эл кызматына эшигин ачкан мекемеде 2012-2018 жылдары утурумдук гана оңдоп түзөөлөр болуп турган. Райондук администрациянын имаратын толук оңдоодон өткөрүүдө мамлекет тарабынан 7 миллион 100 миң сом бөлүнгөн. Бүгүн ачылыш болуп, жасалган иштерден маалымат берилди. Бул райондук мамлекеттик администрациянын курулушунун мындай жаңыланышы бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун эл менен элди тейлеген мекемелердин койгон талаптарынын бири деп эсептейм. Ошол бизде келген жарандар таза, ремонту кооз болгон, заманбап имараттарда жарандардык баардык шарттар менен кабыл алуу максатында оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Көп жылдан бери мында мынчалык жыйын өткөрүп, биринин пикирин бири алышып, алдындагы ойлорду алдыда өтүп кеткен мыкты адамдардын белекпечесин, белекпечеде деген ал бир куралы месештеги эмес, ал белекпече деген Ожеки Тилек деген белекпече болот. Ошолорду айтып баарыбызды кубандырды. Имаратта рай администрация, райондук финансы башкармалыгы, салык, агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, статистика бөлүмү, аймактык шайлоо комиссиясы, мамлекеттик нотариус жайгашып, жалпы 100дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Жаркыраган имаратта иштөө кызматкерлердин ишке болгон кызыгуусун арттырат. Асылбек Байалиев, Данияр Акунов, Асылбек Касенов, ысык көл жаңылыктары.